Салам достор, бул автомеломан долбоору жана мен кезектеги чыгарылышты тартуу үчүн Чикагодагы эң кыргыздар арасындагы популярдуу болгон жерге келдим. Бул Норсайд деп аталат. Бул жерде алгач кыргыздардын көпчүлүгү ушул жерге келип, андан ары башка сабыркторго тарап кетишет. Бул жерге келүүмдүн себеби болсо, бүгүн мен автомеломан долбоорумдун өзгөчө коногу бар. Болгондо дагы кыргыз элинин эмгеги өтө чоң сиңген, көпчүлүккө өзүнүн бийи менен таанымал болгон, кыргыз шоу бизнесине аралашканына 26-30 жылга жакындап калган эң мыкты бийчилердин катарында мындай сап башында турган инсанга келдим. Мына ошол инсан менен бүгүн буюрса анын плейлистин байкайбыз, чогуу ырдайбыз, чогуу бийлейбиз дегендей, жана эң башкысы ал адам тууралуу кененирээк бүгүн билгенге аракет жасайбыз. Байкаганыңыздардай эле мына артында Назик Dance деп турат. Назик Исраилова, саламатсызбы? Кандайсыз, Назик эже? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Сиздин студияга атайын келип калдык. Рахмат. Анда эмесе менин долбоорума катышканга даярсызбы? Даярмын. Аракет кылалы. Ооба, кеттик анда машинадан калганын бардыгын сүйлөшөбүз, Назик эже, кош келиптирсиз менин студияма. Чакан студиям меники ушундай азыркы тапта. Сонун экен. Жагып атабы? Негизи бул берүүнүн башка чыгарылыштарын көрдүңүзбү сиз? Көрдүм. Анан Көрүп, кандай сезимдер болду? Силер ырдасаңар ырдап, Кошордоңуз келдиби? Жыргап, ыйласаңар ыйлап, бир башкача бир көрүп атканда бир толкундануу болот да. Анткени бул сеники баштап жатасың да. Ар бир жумушту баштаярдын алдында ушундай толкундоо болот, кыйынчылык болот. Ошон сен страдайт эткенди мен деле отуруп алып страдайт этип келе жакта переживание болчу. Кой, бүгүн страдайт этпейбиз. Бүгүн болсо жыргайбыз. Анан бүгүнкү чыгарылыштан сиз өзүңүздү мындай көрүп аткан кездечи мен конок болсом кандай болмокмун деп ойлонуп койгонсуз да, эмнени күтүп атасыз? Ошону ойлондум беле. Ойлонгон жоксузбу андай? Ойлонгон эмесмин. Мен да келбейм деп эле ойлогом, чындап айтканда. Анткени мен форматымда эмес деп сезгем да, чындап айтканда. Бийлеткен нерсе болсо келбекмин дейсизби? Анткени ошо ыр жаатында жокмун, чындап бийчи болгону менен музыканы көп угам, жакшы билем, бирок ушу ыр жагынан кичине кыйынчыраак болуп калат да. Бирок сиз деле меломансыз, туурабы? Ооба, аябай кандай. Ооба да. Албетте, анткени сиздин тажрыйбаңыз бизге караганда көбүрөөк. Анан канча жылдан бери кыргыз шоу бизнесинде эң алгачкылардан болуп, ушул бий тармагын алып кеткен инсандардын бирисиз. Мындай сиз менен башталган да бул нерсечи, мындай айтканда. Анан сөзсүз түрдө музыка бул сиздин жашооңуз менен кошо эри шаркак келе жаткан нерсе. Музыка сиздин жашооңуздагы, кесибиңиздагы азыр мындай элестетүү мүмкүн эмес, Туура, анткени ошо музыка менен айкалышып келе жатабыз. Азыр кандай музыка чыкса, кандай музыка трендте болсо деп кое берейинчи, ошол трендтебиз биз да. Ар дайым ошо эң биринчилерден болуп угабыз, эң биринчилерден болуп сезебиз. Эмне жөнүндө экен, эмнени кабарлашып, кандай максаттардашты, кандай темадардашты, бүт баарын билип сезип турабыз. Жан дүйнөбүз менен сезип турабыз, бирок ошо ырдап жардам бербестен, бийлеп жардам беришет. Ооба да. Ырчылардын артындагы сонун кооз көйнөктөрү менен, кооз костюмдары менен бийлеп жаткан бийчилердин бардыгын тарбиялап, Кыргызстанда менин оюмча бир дагы үйдө мындай Назик бийчилер тобуна тиешеси жок кыз жок болуш керек. Буюрса. Ошол себептен бүгүнкү чыгарылышты сөзсүз түрдө өткөрүп жибербеңиз, сонун болот деген ойдомун. 1 саат бою бирге болуңуздар. Мен де бүгүн конокту дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөйүн. Назик бийчилер тобунун демөөрчүсү, демилгечиси, негиздөөчүсү, ошол эле учурда ар дайым жанын берип, жан үрөп жүргөн, бий десе бардык нерсени калтырып койгон Назик Исраилова. 1 саат бою мен менен бирге болуңуздар. YouTube каналга катталып коюңуз, билем көрүп атасыз, катталбай элесиз, бирок катталып коюңуз, комментарий жазып коюңуз бизге, абдан мындай кубанычтуу болот. Буюрса, көп нерсенин бардыгын алдыда сүйлөшөбүз. Ал эми биз болсо программаны баштайлы. Алгачкы ырдан баштамакчыбыз жана бүгүн биз кооз Чикагонун сонун жерлерине барганга аракет жасайбыз. Алыстабаңыз.
Анда эмесе бүгүн мен Назика эжени ботаникалык бакчага алып жөнөдүм. Анан жерде эле көрө элек болчумун. Көрө элексизби? Сыртынан көрсөткө элемби? Анан буюрса Назика эже, бүгүн биз сиздин плейлистиңиз боюнча ачып бергенге аракет жасаймын. Көрүүчүлөргө ооба билемин, сиз аябай түрдүү музыканын жанрында бийлеп жүрөсүз. Ошол эле кыздарыңызды бийге дагы даярдап жүрөсүз, аябай. Мен мисалы көрө элегим канча, сиз илгери 30 жыл мурун баштаган жылдары мен анда көргөн эмесмин да. Мисалы берки жылдарды байкаганда эле кыргыз бийинен баштаган, ошол эле азыркы өзүңүз айткандай тренддеги кей-поп жанрындагы болобу, же болбосо заманбап бий болобу, айырмасы жок. Айтор бийдин түрүн билесиз. Бийдин түрүнө жараша, демек ошончо музыкалык чыгармалар дагы сизде аябай көп да плейлистиңиздечи. Анан мен сизге дагы мындай маанайда кандай ыргас, тигиндей маанайда кандай ыргас десем, аябай көп ырларды мындай өзүңүз эсиңизде бар экенине таң калдым да. Ошол аткаруучуларын дагы жакшы билет экен, группалардын аталышын, ырдын аталышын ушунчалык таң бердим. Анан бүгүн буюрса ошол сиздин плейлистиңиз менен сиздин мүнөзүңүздү байкайлы, сиздин бийден сырткаркы жашооңузду байкайлы дегендей. Анан эң алгач эле мендеги суроо, сиздин азыркы тапта мындай эң көп уккан, репитте турган чыгармаңыз кайсыл? Мен эң көп уккан, ушул убакка чейин угуп жүргөн Асылбек Насырдинов агайыбыздын композицияларын көп угам. Анткени ошого бий даярдайм, кандай ырына, кандай композициясына бий койсом, кантип койсом деген максатта көп угам. Вау. Анда биз азыр ошол репитте турган чыгармалардын биринчисине коеюн. Муну балким азыр мисалы үчүн сиз автордун атын атаганда көпчүлүк билбеши мүмкүн, билиши да мүмкүн албетте. Анан бирок музыканы койгондо дароо тааныйсыздар. Бул ырды, бул ыр эмес, бул күү, күү болуп калабы ошондо? Ооба, композитор күүлөрдүн автору. Асылбек Насирдин жалбырактар экен, Буга да жалбырактар көп, мына композициясын уксаңыздар. Муну улам-улам уккан себебим, ушуга бий коюлуп атат да азырчы. Ошон үчүн акыркы айда ушул музыкага көп маани берип, угуп бий даярдап атам. Буга кандай бий даярдайсыздар? Кыргыз бийи окшойт, Бул мен көз алдымда аккууларды элестеттим. Биринчи эле асман, аккуу, көл. Ошого жараша бийдин атын ойлонуштуруп отуруп, бир аккууларды эле талпынат да, бир жака учкусу келет, ошентип аккуулардын талпынуусу деп койдум да. Биз да талпынып, учкубуз келип, ушу кыздар жаңы өсүп аткан кыздарымда мындай учкулары келип, аккууга окшоп, ушунчалык каргадан аккууга айланып баратат деп айтсам болот, же балапандан деп айтайынчы. Ошон үчүн ошол композициянын атын, бийдин атын ошо аккуулардын талпынуусу. Муну кандай түшүнсөңүздөр кандай, менин түшүнүгүм боюнча ушундай болду. Сиз ошентип бул музыканы уккандан кийин анан ушул ой жаралды, Ооба. Вау, сон чын эле аябай менде бир башкача сезимдер болуп атат да. Бул күүнү уккандачы. Бул өтө лирикалуу. Ооба. Бул музыканы укканда аба ырайын эстейсиң да, мында Кыргызстанда кандай, мисалы үчүн көлүбүздү эстейбиз, ошол жерде аккуулар кантип учат, кантип бийлейт, кандай болот, түзү кандай, ошол образды жараткым келет бул жактан да. Сонун экен. Назика эже, айтсаңыз, сиз ушундай бийчилердин мисалы ушунча жыл ичиндечи, 30 жыл ичинде аябай эле бир 1000ден ашык эле, кем дегенде 1000ден ашыгын эле тарбияладыңыз да, туурабы? Кем эле дегендечи. Анан ар бир эле адам бийлей алабы? Ар бир адам Жага дагы бир өзгөчө шык болмоюнча кааласак да, каалабасак да бийлей албагандар да барбы? Ар бир адам кыялданат бийчи болом деп. Бардык кандай аял зат болбосун, бүт баары тең ушинтип кыялданышат. Мен бийчи болгум келет, бийлегим келет деп. Бирок тилекке каршы баарысы эле бийчи болуп кетмекпиз да. Бул өзүнчө бир Алла Тааламдын бир бизге болгон бир белеги деп айтсам болот да. Бул деген
мисалы үчүн 100дүн 1 болушу мүмкүн, 10дун 1 болушу мүмкүн, ушундай да. Ошол 99 баланын арасынан бир 3-өө, 2-өө бийчи болуп чыкса, бул биз үчүн кубанычтуу нерсе деп эсептейм. Макул, ал мындай сиз азыр профессионалдуу бийчи жөнүндө айтып атасыз да. Мен болсо билейин дегеним, ар бир эле адам бийге шыгы болотпу, негизи бийлеп кете алабы, же айрымдары мисалы үчүн канча аракет кылса деле бийлеп кете албайбы? Бул педагогко жараша болот да. Мисалы үчүн мага келген балдар деп коеюнчу, балдар, кыздар болсун, коркуп келишет. Анткени баарында ичинде коркунуч бар да, мен бийлей аламбы, бийлей албайм депчи. Анан педагог ошону карап, көрүп, туура эмес жактарын оңдоп түзөп атып, өзү да түшүнбөй калат да кантип бийчи болуп калганынчы. Бул сенин менин үйрөткөн баягы эмне деп коет, мындай табитке жараша же болбосо устаттын өзүнчө бир мамилесине жараша, методикасына жараша болуп. Айтайын дегеним, мисалы үчүн баардык эле адамдардын слуху жок да. Баарыныкы бар деп айта албайбыз да. Анан музыка бул ритм, бул слух. Же болбосо бул жакта ошол эле такт менен анан көндүрүп коесузбу слуху жок адамдарды деле. Мисалы, раз, два, три деп туруп элечи. Раз, два, три деп үйрөткөнүбүз менен ошол адам, бала мейли 1 ай болобу, 2 ай болобу, 3 айдан кийин кадимкидей музыканы уга баштайт. Түшүнө баштайт да. Ошону түшүндүргөн ыкмалар бар, ошолорду айтып, деп көндүрөсүң. Анан бала өзү эле угуп, могул жерден жай кыймылдашым керек экен, бат жерден бат деп, анан ошентип слуху иштей баштайт да. Ушундай болот. Жакшы. Анан биринчиден балдарды кызыктырыш керек, коркутпаш керек. Мисалы үчүн профессиональный движениялар көргөзсөң коркушу мүмкүн. Ыкмаларды көргөзсөң, ошон үчүн алдап, өзү эмнени каалайт, эмнени жакшы көрөт, эмнени көрүп жүрөт, телевизорданбы, каяктан, ошолорду туурап, карап, көргөзүп, мындай жеңил кыймылдардан баштап, ошентсең, анан ошондо анан тиги бала ачылып, ушундай болот турбайбы, мен деле кыла алат турбайбы деп коркуу сезими ар жакка кетип, анан талпына баштайт да. Ошентип анан бат эле 1 жыл өтөт, 5 жыл өтөт, 10 жыл, 15 жылдан бери тарбияланган кыздарым болгон менде. Мисалы үчүнчү, ошон жүрүп, мындай бийде негизи мындай 1 жыл болду, 2 жыл болду, сен кыйраттың, кыйынсың эмес да. Бизде бийде деген 20 жыл, 30 жыл жүрө бересиң, бирок күн кантип, жыл кантип өткөнүн билинбей калат. Бирок ар жыл сайын сен ар бир сонун нерсени үйрөнөсүң, сонун нерсени көрөсүң. Бий дүйнөсү өзүнчө эле бир башкача да. Мисалы үчүн биз башка дүйнөдө жашап келебиз, бирок бий дүйнөсүнө сүңгүп кирсең, ал жактан чыга албай каласың. Негизи чыгармачылык ушундай эмеспи? Америка Кошмо Штаттарына келгениңизге канча жыл болуп калды? Быйыл 3-чү жыл. 3-чү жыл, 3 жыл аралыгында, демек, Кыргызстанды аябай эле сагынып калдыңыз да турабы? Же кандай? Аябай деп сагындым деп айтсам, кичине калпыраак болушу мүмкүн да. Мен азыр үй бүлөм жанында да. Туугандарым, өз эне атам, эне аталарыбыз келип турат дегендей. Ооба, Кыргызстанды, балдарымды, мисалы үчүн студиямды, школамды деп кое берейинчи. Сагынам, мурунку күндөрүмдү, мурунку иштеримди сагынам, бирок азыр биякта сагынганга убакыт жок го, билесиң го. Биякта иштеш керек. Тим более мен өзүмдүн жакшы көргөн сүйүктүү жумушумду аткарып жүргөндүктөн менин тегерек четим баары эле кыргыз. Ооба. Тегерек четим баары кыргызча, Кыргызстанда жүргөндөймүн да. Ошон үчүн мындай өтө сагынып куса болдум деп айткандан алысмын. Анткени ошол көпчүлүк буга чейин сизге чейин дагы катышкандардын көбү ошол нерсени айтып келет да. Чын эле, эгерде балким Американын бир башка штатында, башка шаарында кыргыздар көп жок болгон жакта жүрсөк, анда чын эле сагынганыбыз аябай сезилмек болуш керек. Ал эми бул жерде кыргыз коомчулугу ушунчалык кулачын кенен жайган, тамырлап байырлаган элбиз бул жакта. Ошол себептен да чын эле мындай сагына тургандай деле негиздер кээде жоктой эле сезилет, Карап турсаң, Айнура, мисалы үчүн бул жерде деле тойго баратабыз, айт болуп атат, мисалы үчүн
майрамдарыбыз кадимкидей майрам 31 августту мына мен 3 жылдан бери калтырбай катышып келем. Ноорузду белгилейбиз. Ноорузду белгилеп жүрөбүз. Ошон үчүн мындай ошолордун артынан сагынбай жүрүп аткандырбыз. Же болбосо бизден өткөн патриот адамдар жок болуш керек. Мен Кыргызстанды албетте сагынбай жок, сагынган жокмун деп айтпайм. Мен Кыргызстан үчүн кылып эле келем, кыла берем, кылгандан дагы тажабайт болушум керек. Азыр кылып жатканыңыз деле Кыргызстанга болгон сүйүү да. Салт сана бул жерде билбей калган, көрбөй калган, азыр биякта американец балдар кыздар сабак алып атышат. Ошонун баарына эле аракетим ошол. Ушу кыргызым не жеген, не ичкен, не кийген. Менин оюмча сизден ашкан патриот балким бар чыгар, бирок сиз ошол эң патриот дегендердин арасындасыз да. Ал жактан менде эч кандай күмөн жок да. Болгону ошо Кыргызстанды сагынганда кайсыл ырды угасыз деген суроого акырын алып келе жаткам. Кайсыл ырды угасыз Кыргызстанды сагынганда азыркы тапта? Кыргызстанды сагынганда мен Инстаграм баракчамда мисалы үчүн бир жакшы нерселер тартып калганда эле ошол жерде сонун Ала тоо деп ыр чыгып калат. Ошону аябагандай угам да. Ооба, Эльмира Таджиева Ала тоо деп аталат. Бул ыр илгери мен эгер калп айтпасам Саламат Садыкова ырдачу бул ырды. Же калп айтып атамбы? Мен ошо ким ырдаганын мындай эсимде жок, бирок ошо илгерки ырда. Ооба, мен эсимде бар, ушу Саламат Садыкова ырдачу болуш керек эле деп атам да. Мен деле бирок бул маалыматты тактаган эмесмин азыр. Чогуу бийлейбиз, ырдайбыз, кантип бийлейсиз бул ырга? Бул ырга эми бийлеген эмес, бул муну уккан сайын эле ошо асманыңды, ала тооңду, айылыңды Элестетесиз. Бишкегимдин ошо биздин өзүбүздүн деге аянтча не аянт Ала тоо аянты. Ала тоо аянты. Карчы уже унутуп баштым. Муну чыгара көрбөй. Мындай. Келиңиз бир угуп мындай кичине сөздөрүн эметелге кошо ырдап, бийлеп дегендей. Сонун ала тоо, көлүң сонун ала тоо. Көл жөнүндө айтып атат да, көлдү элестетесиң, көлдө жүргөнүңдү. Мен ырдап турайын, сиз билип турбайсызбы? Андай эмес, колуңуз менен жок дегенде. Өзүмдүн айылымды элестеттим. Өзүм айылым меники Нарын областынын Ат башы районунун Ак Муз айылынан болом да. Ак Муз. Ошол Ак Музду элестетем. Ак Музумдун талааларын элестетем. Жайыктарын элестетем, жайлоолорун элестетем. Шамалын элестетем. Суусун ичсең, ушундай чымыраган ошо суу аккан арыктан суу ичсең бир башкача болот го. Ошолорду элестетем. Негизи Ат башы аябай мындай бийик жайгашкандыктан салыштырмалуу ал жакта жайкысын күн тийгенде күн ачуу тийет. Аябай ачуу тийип, мындай жаныңда тургандай болот го. Ачуу тийип, бетти кызарып, ошон үчүн көп ошо тамашалап, бизди шылдыңдоо менен айтып калышат го, шылдыңдашып багы ат башлыктар, нарындыктардын беттери капкара, кып-кызыл депчи. Ушундай бир ситуациялар көп менде болот эле. Мени ушул убакка чейин мен деле мисалы үчүн ат башынын кызымын деп айтчу эмесмин көп жылдарычы. Анан айтсам, эмнеге сен бетиң кызыл эмес деп сурашчу. Мен ушуга таң калам да, ошо эмне ассоциация ушул да, мисалы үчүнчү нарындыкмын десе эле, эмне сен бетиң кызыл эмес деген ушундай суроолор болот го, бала кезиңде, студент кезиңде ушундай сөздөр. Бул стереотиптен каччу турбайсызбы? Ошончумунби, мындай уялчу эмесмин. Мен тиги наоборот, ошол ат башыдан чыкканым, ушунча ат башыдан ушун талпынып, ушундай жакшы жетишкендиктерге жетишип, бийчи болуп калганым, мен эмнеге ырчы эмесмин, комузчу эмесмин, именно бийчи болуп калганыма мен аябай мындай кээ биринде өзүм сыймыктанып кетем, кээ бир учурларда.
Мен ушул суроону берейин деп аткам да, өзүңүз дагы рас ушул темага келип калдыңыз. Чын эле эмне себептен бийчи болуп калдыңыз? Айтайын дегеним эми сиз Советтер Союзунун соңку жылдарында жарык дүйнөгө келгенсиз. Анан жаңыдан Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары мындай балалыгыңыздан ошол кандай өспүрүм куракка өтүп аткан учуруңуз, анан бул кезде би анчалык деле бир популярдуу нерсе эмес болчу, же болбосо бийчи болот деген түшүнүк менин оюмча ал кезде жок болчу. Мен ал кезде жаңы төрөлгөн болчумун, билбейм, бирок азыр тарыхка көз чаптырсак, ал кезде мындай чыгармачыл инсандардын арасында ошол ырчылар бар болчу. Кино жылдыздары бар болчу. Кудулдар бар болчу. Ошондой юморист, сатира жазгандар бар болчу. Андан башка дал ушундай бийчи деген мындай ушундай бир популярдуу бийчи бар дегенди Советтер Союз тарагандан кийин деле көп деле уккан эмесмин деп айта алам да. Анан сизде кандай жагынан пайда болду ушул идея? Эмне үчүн бийчи болууну самап анан болдуңуз? Кимди көрүп шыктандыңыз дегендей? Бул жакшы суроо болду. Бул бала чагымда мен бир кыялдарымдын бири, бул менин кыялым эмес. Апамдын кыялы, мамамдын кыялы мени ырчы болсо деп ойлочу экен. Анан ошон үчүн жана Айбар Ататты жаттатып, мага 10 жаш, 11 жашымдачы кыйнап кыстап жаттатып, сен ырдашың керек деп. Ошол убакта ырчылар, ошо Динара эжелер, Айчүрөк эжелер жаңыдан чыгып, ушундай сонун көрүп алып, мындай кызыгасың. Бирок мен ошо эмнегедир ушул такыр ырчылыкка ырдап деле көрдүм да, үнүм деле бар, мындай, бирок такыр кызыккан жокмун. Анан мектеп учурунда негедир ушу бийге өзүмөн элечи талпынып эле бийлегим келип эле, анан классташтарымды чогултуп алып эле үйгө алып келет элем. Анан мондай бир шкаф бар эле менин комнатамда. Күзгүсү деле жок. Не деп коет ошондой бир мындай лакированный күзгү да. Анан кыздарымды тизип алып, анан ошол жерден бийдин деле түшүнүгүм жок. Кандай бий, эмне бий, кандай музыка бийлейсиң, кандай движениялар кыласың. Мен өзүмөн эле ушундай Кудайдын бир мага болгон айтып атпаймынбы, жана жакшы бир белеги окшойт да, менин эле түртмөлөктөп кыл деп эле өзүнөн өзү эле ушинтип бир илхом жараттырып эле ошентип кылып кеттим. Мен окуган эмесмин, бирөөдөн тарбия алган эмесмин, бий жөнүндө деле түшүнүгүм жок болчу. Анда ошо сен айтмакчы бийчи, ушул бийчике мен ушундай болом деген деле нерсе жок болчу. Өзүмөн эле ушундай бир ички жан дүйнөм ошол бийден эс алчудай болуп бийлеп жүрөм да. Анан эне атам урушат эле, жок, бийлебейсиң, бийчи болбойсуң, каяктан бийчи болосуң, мындай ата жотобузда жок, кайдан бийчи депчи, ырчы бол макул, актриса бол, мисалы үчүн кайдагы бий деп таң калышкан. Ошол сөзү мен үчүн бир намыс, бир башкача бир эме болуп, ушу эне атама назлоо жазайын. Мотивация болгон турбайбы эскерсинче сизге? Назлоо жазайын деп, анан элестеткиле ошентип 10-11 класска чейин ошон бий дүйнөсүндө ошондо эле баштадым, бийлеп баштадым. 5-классыман баштап бийлеп баштадым да. Анан 11-ди бүттүм. Бүткөндө мен эне атам эме деп мага мындай эме койду. Талап койду. Эгер бийлейин десең, сен анда нарынан окуй бер университетке. Эгер бийлебейм, чындап бир илим алам десең, анда Бишкекке алып барабыз деди. Анан мен тандадым, илим-билимди тандадым. Анан сиз ошондо мындай акылдуу ыкманы тандап турбайсызбы? Мен бийчилик ошо калтырбай? Может, ошол тармагына алып барасыңарсы, жок деп болбой коюшту эне атамчы. Анан макул болду, анан мени БГУ деген жерге алып баргыла дедим. БГУнун чечмелишин деле билбейм, каякта экенин, эмне экенин билбейм. БГУ деген жерге алып баргыла деп турган, БГУга келип, журналистика факультетине тапшырып, анан 1-курсумдан баштап, анан бий группамды түзүп, Назик бийчилер тобун ошо 2000-жылы болуп атат да, 2000-жылы 7-майда түзгөм. Анан эне атама айтпайм, окуп атам деп, окуп жүрөм, жакшы, Кудайга шүгүр. Ошентип 5-курс кантип бүткөнүмдү билбей калдым. 5-курс болду. Агайым айтты, кел эми ушунча болду, эми сен бий юбилейиңди өткөрөлүк, 5 жылдык юбилейиң деп. Анан 5 жылдык юбилейимде мен эне атамды кантип чакырдым дебейсиңби? Эне атам ошто папам
гаи болуп иштейт эле. Ошто иштейт эле. Анан эне атама чалдым дагы, келгиле, мен ушундай дипломдун защита кылып атам, келгиле срочно эне аталар да келиш керек экен деп чакырып, аларды тосуп алдым. Оштон келишти самолет менен. Эртеси күнү мен юбилейим болуп атат да, концерт БГнун актовый залында концерт болуп атат. Анан папам мамам отуруп алып көрүп таң калып, түшүнбөйм эмне болуп атат, эмне деп атып, анан аягында анан папам сенин группаңбы, сенин ошондо 60 кыздан турган концерт койгон да, 60 кыз бийлейт экен да. Эң биринчи юбилейимчи. Анан папам таң калып, мамам таң калып, ай сен точно окудуңбу, 5 жыл окудуң, точно диплом аласың да, мындай депчи. Анан ооба окудум деп аяктан ректорубуз, проректорларыбыз, агайларым баары келип поздравить этишип, мына биздин таланттуу кызыбыз, мына сыймыктанабыз деп. Анан ошентип, анан мамам кичине жибип көрүпчү. Анан кичине эле сен азыр макул, зато диплом алып калдың, эми өзүң жумушуңду аткара берсең баары бийди таштабай турбайсыңбы деп мага мындай батасын берип, сиздин кесиңизди кабыл алышкан экен, э? Папам не дейт дебейсиңби? Ал убакта эмнегедир билбейм, илгерки адамдар артист болуу деген бир мындай уят, бир жаман нерсе, жат көрүнүштөй болчу экен да. Ошол убактарда артист деп ушинтип жаман көрүшүпчү. Анан кийин мен тамашалашып, Назиге эжем деле артист болбоду десе, жок, артист эмес, ал бийчи да деп. Ушундай да, ушинтип жүрүп, Кудайга шүгүр, ушу эне атамды уят кылбайын, ушу тарбиялап аткан балдар кыздарымдыга үлгү болоюн деп мен ошо 20 жашымда эле, 18-19 жашымда эле ошо 60 кызды тарбиялайм деп өзүм уже эжеке болуп, эже болуп, мындай уже токтонуп калгам да ошол. Сиз мындай өтө бат тез чоңойгон турбайсызбы, мындай карагандачы? Мисалы, жаштык деп көпчүлүгү студенттик кезинде мындай өтө кандай десем, жаштыктын шаңы менен жүрө беребиз го, мисалы үчүнчү. Жаш кезекте чын эле ооба, мисалы үчүн менин группалаштарым клубтарга барып жүргөндө, мисалы да, эми ойноп күлүп жыргап жүргөн кезде мен ошентип балдарыма форма тиктирип, фестивалдарга барып, оокат кылып, ушуларды тарбиялап, ошол мындай бат чоңоюп, бат ушу нерсеге жетишкем да. Чоңдордун жашоосуна болгон жоопкерчиликти эрте алып турсуз да, кабыл алгам. Анткени жакшы. Анан ошону мененчи менде дагы деле суроо бар да. Макул бийлегенди эч кимден үйрөнбөп турсуз, бирок ошентсе делечи, ал кезде азыр эстеп кеттим да, балеттен башка би өнөрүн көрсөткөн, тартуулаган адамдар деле болчу эмес экен. Сиз каяктан көрдүңүз деле? Кинолордон, индийский кинолор билесиң да. Ошондо деле эмне, бизде деле кичинекей телевизор, ал станция көргөзбөсө жок да, мындай. Анда санда Зита Гитаны көрүп, ошондо бийлерин көрүп, деп мындай ошолорду көрүп, бир мына эми пазл менде чогулду. Ошентип бий дүйнөсүн мен ойлоно электе эле бир кошуна эжекем болгон да, Роза деген эже болгон. Ал ошо Эдил Байсаловдун мамасы. Мен Эдил Байсалов агабыз менен кошуна болуп жашаганбыз да. Мен 1-этажда, ал 3-этажда ушундай. Анан ошол Эдил Байсаловдун апасы Роза эже эне атама келип күндө айтат экен да. Ушу кызыңарды балеринага бербейсиздер, балерина болбойбу деп ошентчи. Анан не болду дебейсиңби? Анан мамамдар макул деп Кыргызстанга, Бишкекке алып келип, мени балетный школага алып келебиз деп алып келип, мамам ошол жерден мына берчү мезгил болот да, мына деп берип аткан мезгилде бергиси келбей кайра алып кетип калыптыр. Ал канча жашыңызда эле? Ошондой бир 4-5-6 жаш кесип окшойт. Ал балетный школаны билесиң да, 4 жаштан, 3 жаштан баштап ошол жакта жатып, окуп, иш алып барат да. Анан негедир мамам жүрөгү бир чыдабай кетти окшойт. Өтө кичинекей болсоңуз. Анан көп ушул убакка чейин ошо мамам ошону айтат да, ошо Роза эженда бир кичине болсо да мындай бир сага болгон, ушуну багып берген. Көрөгөч инсан болгон экен да, сиздин баары бир ошо бий менен бир кандай байланышыңыз болорун билип, ошо кичинекей кезиңизде эле көрүп айткан экен да. Анткенде биздин эшиктин алдында мисалы концерт коюп ойнойт элек, ушундай болот го. Концерт коёт элек, ырдайм, импровизация кылам, бирөөлөрдү туурайм, бийлейм, ушу такыр уялчу эмес экен. Тигини кылып койчу сен, аны кылам, мынтип койчу сен, муну кылам, мындай такыр мындай
уялуу деген сезим менде жок болгон окшойт да, ошон үчүн мындай Тартынчаак эмес. тартынчаак эмес экенмин да ошол мезгилдерде. Ошон үчүн го, ошон үчүн мындай ырчы болсо же актриса болсо же бийчи болсо деп, ошо бийчиден башкалары баары болсо бирок бийчи эмес дегенди тандадым да. Жакшы. Ошондо эң алгачкы бийлериңиз баары бир Индия тасмаларынан, индиялык тасмалардан шыктанган турбайсызбы? Алардын кыймыл аракеттерин көрүп алып, бийлесе болот турбайбы деп? Ушинтсем керек, же болбосо дагы бир программа бар болчу, сен эсиңдеби? Бир ким деген болот беле, же Бакыт бирдеме дегендин бир сен ушу бала анда төрөлөк болушуң керек. Мен анда кичинекей кезим болчу да. Мен планда жок болчумун. Клиптерди көргөзүшчү да, клиптерди көргөз, анан тиги еженедельно көргөзүп, анан клиптердин да биринчи. Ошо кезде да клиптер бар беле? Жаңыдан чыгып аткан клиптер болчу, ошо Лябуш жанагы. Анан индийский жана Made in India деп ошондон мен шыктангам да. Ошол мезгил ошол клиптерди көрүп, анан ушундай болот турбайбы, ушундай турбайбы деп ошолордун музыкасына кадимкидей бий коюп, ошондо түшүнгөм да. Ошондон улам. Кайран Индия кинолору, Индия кинолору да. Азыр көрбөйбүз го мисалы канча, но ошол убакта биз башка альтернатива жок болчу да. андан башка жок да. Балет анан Балетке өзүңүз кийин кызыгып, же болбосо өкүнгөн учуруңуз болгон жокпу? Эч кандай болгон жок. Мен балетке караганда эмени жакшы көрдүм. Ушун көп көргөзчү эле го российский каналдарда. Фигурное катанияны көп көрчүмүн. Ошол аябай кызыкчумун ошо фигурное катания. Негедир Ал мен деле өзүмдү муз үстүндөгү бий да. мен өзүмдү ошондой элестетет элем да. Кенеди анда мен деле кичинекей бир 5-6 жаштагы кызмын. Ошону көрүп атып мен ошолорду элестетчүмүн да, ошондой болсом. Кийин коньки тепкенди үйрөнүп, ошентип бийлегенге аракет кылып көрдүңүзбү? Аракет кылган жокмун, бирок конькини жакшы тебе алат экенмин. Мен кыздарымды алып барып жүрдүм Кыргызстанда. Анан бир күнү мен дагы тээп көрөйүнчү деп тепсем, тебе алат экенмин. Шыгым бар экен, эгер чындап мындай көңүлдөнсөм, менден бир нерсе чыкмак. Назике эже, ошентип биз азыр жолдо келе жатып, бат эле сиздин бала кезиңизге кирип кетиптирбиз. Анан бала кез дегенде сиздин эсиңизге кайсы ыр келет? Бала кезимде мага азыр дароо эле Лябуштун ырлары эсиме келди. Анткени ошол убактарда Лябуштар биринчи биз үчүн да, эми биринчи жолу ошо клиптерин көрүп, музыкаларын көрүп, анан ошо ырларына мен бий жаратып баштагам да. Ошондо мен 5-класстагы эле кыз экенмин. Ошо өзүмдүн классташ кыздарымды бир жанан чогултуп алып, ушун бий койдум эле. Ошол эсиме келип түшүп кетти. Ал ырдын аты, мен калп айтпасам, Be My Lover деген. Анда чогуу калы бул ырды. Менин оюмча баары эле билет. Ооба, эле угармандар жүргөнбүз. эми силерди канча жыл те жакка алып барып атсам керек. Сайттар союзуна барабыз, Сайтор. Кана, анда эмесе бул ырды мен деле уккам кичинекей кезимде ооба. Кантип биледиңиз эле мага кызык болду. Азыр эстесиз да. Бир движением бар болчу азыр. Бир момент бар да, азыр эстейм азыр. Азыр бир момент келген тат азыр. Чоң айтсам? Могу жери. Жакка. Деген жерде күч атасыз. Ошо моментте азыр эстеп калдым. Болот экенми? Эстеп атам да. Билечиста? Вау. Ошо кезде эле сиз эми трендти жараткандардан турбайсызбы? Тренд менен жашагандардан экенмин да. Вау. Мына ушундай достор. Мына бул эме эксклюзив. Чын. Мындай бий эч кимде болгон эмес. Буга чейинки жеринде кантип билетчилиңер ошондо? Булар секирип, монтип буттарыбызды көтөрүп, ушундай мондай бир жерлер бар болчу. Бул бир мода болчу да, бир движениялар.
негизи бийди мисалы үчүн жана эң алгачкы ырды укканда элечи күүнү укканда эле ошол биринчи угам, андан кийин анан ошого илхом алып алып анан өзүм бир мындай постановка кылам депчи бийдичи мисалы үчүн коесуз да туурабы сиз бирөөдөн албайсыз, бирөөнүн кыймыл аракетин эмес өзүңүз ойлоп чыгат экенсиз да. Анан бул нерсе кандай келет? Жөндөн жөн эле эстеген бир кыймыл аракеттерди колдоносузбу же чын эле өзүңүз азыр айткандай транска кирген сыяктуу мындай эми транс эмес мисалы манасчылар делечи манасты алар илхом менен айтат эмеспи, ошо транска кирип дейбизби. Анан көп чыгармачыл инсандар ыр жазганда деле дал ошол илхом келсе ыр жазылат, илхом жок болсо ыр да жок. Бийде деле ошол нерсе барбы? Ооба, ошол нерсени ошо силерге да айтып берейин. Кызыктуу болуш керек. Азыркы учурда Кыргызстан менен Американы ушинтип салыштырып калдым да. Мисалы үчүн Кыргызстандагы менин шакирттерим деп коеюнчу, окуучуларым деген мени баягы кенедей кезинен таанып, билип, түшүнүп, көрүп калган. Анан биз бий чыгарарда мен бир музыканы койгондон кийин анан айтчумун да. Мен азыр силерге бийлеп берем. Силер жаттап калгыла деп айтат элем да. Кыймылдарды эстеп калгыла деп. Кыймылдарды эстеп калгыла. Анан мага айтып бересиңер мондай депчи. Ошол эми мындай карасаң транс эле да, мындай карасаң илхом эле да. Анан музыканы коюп алып мен аябаганда бийлейм да өзүм. Денеңиз өзү табат ошол кыймыл аракетти. Мен эч кандай 1 2 3 4 азыр жаздым, бул дечи эмесмин да. Анан бийлеп артындагы ошо окуучуларым анан мен бийлеп бүткөндөн кандай болду? Баары кол чыгай сонун болду. Могу жерине монтиңиз деп анан ошо движенияларды алар мага көргөзүп, анан мен аларга анан ошентип үйрөтчүмүн. Азыркы учурда ошондой транска түшкөн учурлар көп эле болот, бирок ошо мени түшүнө алган адамдар азыр пока жаш жаңыдан өсүп келатат да, өспүрүмдөрчү. Анан кээ биринде деп мындай кичине окуучуларым жоктоп калам, тигил жактагыларчы ушинтип түшүнүшчүбүз да. Бул жактагылардан мисалы сизди түшүнүп, кыймыл аракетиңизди эстеп калып, анан кайра сизге айтып бере тургандар жок. Азыр жок. Азыр жок. Азыр мен көргөзгөндө бий движенияларды ошону жаттап калып кылып аткандарына мен азыр ыраазымын да. Бирокчу Назигеже, азыр деген эми эмне деп коет эле, техниканын өнүккөн учуру. Азыр телефонду коюп өзүңүздү өзүңүз тартып анан эстеп калсаңыз болот да, мындай карап көрсөкчү. Антсек деле болот, бирок тиги башкача өтөт эле да, башкача. Анткени ал жерде мындай сиздин каалаган нерсеңиздин башка ошол окуучуларыңыздын көрө билгени, кабыл алганы сизге бул өзгөчө бир дем күч берсе керек, шыктанууну берсе керек да. Мисалы үчүн азыр ошентип сиздин оюңузду түшүнүп, жарым сөздөн, жарым көз караштан түшүнүп кете тургандары жок болгон үчүн балким жок деп атасыз, аларды. Ошентип салыштырмалуу да. Бирок булар деле, алар деле ушинтип тарбияланган да, булар деле ошентип 1 жыл өтөт, 5 жыл өтөт, ошондон убактан болот да. Ошентип жаралат. Анан ушул убакка чейин канчалаган бийлерди жараттым. Жалаң кыргыз бийлерден турган бийлерди жараттым. Бүт баары ошол илхом менен, бүт баары чын дилимден ошол движенияларды кадимкидей ойлоп таап чыгаргандыктан да мен бирөөдөн урдап же бирөөнү туурап же бирөөнүн жок андай болгон эмес. Аны мен өзүмдүн окуучуларым да жакшы түшүнүп билет да. Ошону менен Назигеже, сиздин маанайыңыз чөккөн кезде, капаланган кезде, кусага баткан кезде уга турчубур? Бул Андрей Губиндин ырлары, баардык ырларын укканда бир капа боло берем да. Бул боорум ооруп капа болом да. Мен ал жылдарга эмес, өзүмө эмес, ушу Губинге. Артистке. Анткени азыр Губин чындап ооруп, бул шоу бизнестен көп жылдан бери өзүнчө эле оокат кылып, өзүнчө эле жашоо кылып жүрбөйбү? Ушунчалык кыйын, бул кыйын композитор болгон, ырларын баары тең кандай ырды ырдабасын, бүт баары тең ушундай бир чоң шлягер, чоң эмеге аябай популярдуулуктун туу чокусуна жеткен, чын эле. Андрей Губин ошо мен 5-6 классымда ошо «Милая моя далеко» деген ырлардан башталган да. Ошондо мен биринчи кыялым чоңойгондо мен хореограф болуп калсам, чындап бийчи болуп калсам, мен ушул адам менен иштешем деп кыялым бар эле. Максатым, эң биринчи максатым ушул болчу.
бирок аткарылбай ошондо калды. аткарылбай калганы үчүн да бир аз капаланып кетип турбайсызбы балким? Бул мындай балалык кыялдардын бири экен да. Эң биринчи ошондо эле максат кое баштасам керек да. Мен ошо кыйын бийчи боломбу, болбоймбу аны деле белгисиз да, бирок ушунчукемин да. Ушул адам менен иштешким келет, иштешем деп ушун талантына. Ошондо эле амбициялуу экенсиз да, ошондо эле Москвага Останкиноого барам деген экенсиз да. Барам, кандай кылам, эмне кылам, догурунсам дагы, дооматымды артсам дагы ушул адам менен бир сахнада, бир ушундай иштешем деген кыялым бар болчу. Эми бул адам азыр көз өтүп кете элек. Балким бир күнү ишке ашып калат, каяктан Ырдап билебиз. айтпайбы бул адам? Балким ырдап чыгат бир күнү. Бир күнү илхом келип. Андай да мүмкүн да. Анткени ошо өзүнүн коллегалары деле ырдата албай канча мындай кылып жүрүшпөйбү, чоң шоулорго, программаларга чакырышып келбей ушундай да. Бул депрессивный состояниеда жүрөт. Ал адам чыгып, анан сахнага чыккыча мен канчага чыгам, бул канчага чыгып, ким бар ким жок. Макул. Анда эми маанайсы өтө чөктүрбөйлү, бирок угуп коелу, Көңүлүмдү калтырбай угуп коюңуздар. Андрей Губин, птица деген ырдадыңыз, Бизде ушу птицаны акыркы бир калп айтпасам, жакында бир ушу Андрей Губиндин чыгармачылык кечеси болду. Коллегалар ушунда биздин Амирчик ушул ырдап чыкты. Аябагандай сонун. Келип чыгабыз энди. Убактың болсо көрүп койсоң. Байкап көрүш керек экен. Эгер сөздөрүн билсеңиз, ырдап да койсок болот. Якындар тыңдамашты. Дверь закроешь, ты уйдешь от меня, боль скроешь по дороге своей от весны к весне. Упадет белый снег расставания, только ты обещай на прощание быть счастливой в своей сказочной стране. Улетай, улетай, словно птица в небесах, ты свободно кружится, выше солнца, звезд, ближе только знай. Никогда я тебя не забуду, буду ждать, буду вновь верить. Мына мичи дегенде ушундай болот деп. Какая пластика деп коюптур. Жакшы. Анда бул нотадан батыраак чыгалы. Кайгырып кетпей. Кайгырбай. Азыр сизге сонун маанай тартуулаган, сиздин маанайыңызды көтөргөн, сизге мотивация берген ырга кезектөрбөйлү андагандай дейсиз. Ал кайсылар? Бул Аделдин болгон ырларын абдан жакшы көрөм. Анткени каяктан эмнеге жакшы көрүп калдыңыз деген бир суроо болушу мүмкүн. Мотивационный да бул делечи. Мен өзүм сиңдим бар, кичүү сиңдим. Аябагандай ошол ырга кызыгып ырдап жүрөт да. Анан баарынан дагы ушул Аделдин ырларын жакшы көрүп, жактырып угуп ырдайт эле да. Анан ал ырдаган сайын ушул ырларын уккуң эле келип, мындай Аделди дагы мен өз бөбөгүмдөй жакшы көрүп эле, жакшы көрүп эле. Жакын болуп калды, сизге? Ырлары жагат, ошонун бири кайсы? Skyfall, Ошонун бири ушу Skyfall деп аталат. Демек, сиңдиңиздин артынан бул ыр сизге мотивация берип калыптыр да. Анткени ошол сиңдимди да ырдатам. Мен бир учурларда ошо Назик бийчилер тобунан турган Назик Плюс деген ырчылар командасын түзгөм. Ошондо ошо сиңдим дагы катышчу болчу, катышкан. Анан ушундай ырларды ырдашат эле да. Ошондон мотивация алып, күчтөнүп, деп мен кыздарыма ишенич артып, ошентип бир Назик Плюс деп клибин тарттырып, ырларын жаздыртып ырдатып жүргөм. Жакшы. Жакшы тарыхы бар экен да, угалы энди. Бул сиңдим Гүлкайырдын жакшы көргөн ыры. Биз ар дайым каякта болбойлук. Жакшылыктарда, тойлордо, кандай мындай мероприятияларда бул ырсыз өтпөйт да. Кыйнап да болсок, кыйнап да ырдатабыз да. Таланттуу үй бүлөдөн экенсиздер да, ошондо бардыңыздар. Сиз сиңдиңиз бийлейт дагы, ырдайт дагы. Мен өзүм 5 бир тагаммын.
Төртөөбүз кызбыз. Улуу эжем ошо бир эркек иним бар, эң кичүүбүз. Анан төртөөбүздөн чындап таланттуубуз. Улуу эжекем ыр жазат, акындыгы бар да. Чыгармачылык. Андан кийинки менден кийинки сиңдим дагы мына канча жылдан бери мен менеджерим болуп, топто бийлеп, Гүлжан аттуу сиңдим бар. Гүлжан Исраилова азыр Кыргызстанда ошо Найзик бийчилер тобун жетектеп келе жатат, буюрса. Аякты жаап койсок да болбойт экен да, канча жыл тарыхың бар, анан жаап алып басып кетип калган мен үчүн дагы, сиңдим үчүн дагы мындай туура эмесчилик болуп калабы деп азыр ал жакта сиңдим иштеп атат Гүлжан. Андан кийинки ошо кичүү сиңдим Гүлкайыр ошо жакшы ырдайт, бийлейт, таланттуу кыз. Чын эле талант, баарыбыз тең артист болбоо деген ушул профессиялар тандалып, бирок баарыбыз тең ырдасак да, бийлесек дагы башка профессиялардын ээлерибиз, бүт баарыбыз тең. Тилчибиз, журналистбиз дегендей. Азыр бир кичине болсо дагы маанайыңыз көтөрүлүп, мындай бир жакшы нукка келип калдык да, байкашымчачы. Анан ушул нотаны улантып элечи, сиздин жан дүйнөңүздү жыргата турчу, сизге бир жакшы маанай тартуулай турчу, бар маанайыңызды мындан да жогорулата турчу, жакшы көргөн бир чыгармаңыз болсо керек, ал кайсылар? Ал Мустафа Сандалдын ырлары. Ошолордун арасында мисалы үчүн мен жактырып жакшы көрүп уккан бул Мустафа Сандалдын Исянкар деген ырын аябаганда жакшы көрөм. Дагы бир нерсени айтып койбоюнчу, ушул жака келер жылдарда ошо Мустафа Сандал биздин Кыргызстанга келип, концерт менен келип, ошо концертине да мен да катышып, ошо бийчи окуучулар менен барып, концерттин чогуу алып бардык элек. Азыр мындай ошол мезгилге кайткым келип, ошол мезгилди көргүм келип, баары сонун го, ушундай бир вайб деп коебу. Ностальгия болуп, ошону азыр чогуу бирге угуп, анан дагы бир момент ушу Мустафа жаңы ырдап чыккан мезгилдерде биз студент болчубуз да. Анан кафелерге барчубуз да, анан мындай кафелерде билесиңерби, саат 12ге силер билбей калдыңарбы, биздин убакта да, мен көрчү угармандарыма айтып кое берейин, тааныштарыма деген, досторума. Биздин убакта студенчествода атайын биз чогулуп алып, бир мезгилдерде барып, кафеге барган жакшы көрөт элек да. Бир 5-6 кафе болот эле. Ошо кафеге барганда ошол 12ге чейин иштейт эле да. Анан 12ге чейин ушу Мустафа Сандалдын ырлары, восточный, ушу турецкий, өзбекский, уйгурский ырларды коюп берди эле. Анан тим эле бир клубда жүргөндөй сезип өзүбүздү ушундай бир бийлечелик да, бактылуу болуп. Ошондон улам ушул ырлар менин эсимде калганда, бул ырларды укканда мен өзүм студент учурумду элестетем. Вау, сонун кезектестейт турбайсызбы? Анда мен аябай кубануу менен коюп берейинчи. Сиздин маанайыңыздын сонун болушу үчүн жакшы буюрса. Сонун ырларды коюп берейин. Башы жагат да ма? Десе эле бар, танцполго чыгып калабыз элечи. Силер мындайга бийлебей эле калдыңар да. Мен бул ыр менен Тумар радиосунда иштеп баштаганда таанышсам керек эле. Ошо силер восточный ырларды койчу элеңер. Бирок бул качанкы Мустафа Сандал турбайбы? Бирокчу ошо чогуу иштештим да айтып атпаймынбы? Ошол эле убактагыдай жап-жаш, арык, мындай бир өзгөрүү жок. Мустафа Сандал, Таркан, мен бала кезимде эле ырдап чыккан адамдар, бирок ушундай жаш көрүнүшөт, Ушундай ушуга мындай аны көрүп, мындай дароо эле тааныйсың да, тааныбай каласың го, кээ бирөө башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошол эле стиль, ошол эле кебете, ошондой эле экен. Ушунчалык ушу баа берип, ушунчалык ыраазы болуп, ичимен сүйүнүп. Сиз эми ырдап айтасыз, бир куплет бийлеп берип коесузбу? Мен жантан бийлеп атамын мындай. Азыр. Деп биз мынтип танц площадкага чыгып алып элечи. Деп бийлеп калчубуз да ушу. Бул биздин жаш кезебиз да. Бий деле жок. Кыймыл,
Мен түшүнүп атам, менин студиям мындай бийлегенге ылайыксыз экенинчи. Азырда бийлеп берип коюп атам го. Эми бийлейт деген менин оюмча бийлейт десе эле движение эмес, бул жерде мисалы мен азыр деле движение эмес, гитара черткенге аракет кылдым да, гитаранын образын жаратканга аракет кылдым. Ушундай бир чутьелор болуп кетет, кээ бир музыканы укканда бир эл укпаган нерсени угуп аласың да, ош кулагыңа. Анан ошону туураганга мындай бир моменттери бар. Например, бул гейтада да. Мындай иза бар деген жери бар экен азыр. Келе элек агачы. Азыр бир момент. Чоң айтсаң да могу моментте. Биздин чопочордой окшойт, Примерно ушундай. Сагам эле дагы кандай билиш керек. Мына эмне деген ушундай болот. Сон колчоолор. Би деле могу ар бир кыймыл биздин эле кыймылдан турат да. Биз эле кылып аткан, эмне жеп атасың, эмне ичип атасың, ошону жасап кое берсең болот да. Анан сиз жана мага да мындай кадр сыртында айтып калдыңыз. Буга чейин мисалы ыр менен ар бир жаш адамдардай эле жаштык кезде аябай көп ырга басым жасачумун, ырдачумун, ырды катуу укчумун, азыр андай эм жок деп эмне себеп болду? Бара-бара жыл өткөн сайын мындай адам деле эскирет экен, акыл кирет экен, мындай башка бир жүрөгүңдүн бир тынч бир жан дүйнөсүн издеп баштайт экенсиң, бир тынччылык, бир башкача нерсе. Музыка деген жакшы, ооба сонун, музыка менен жашап келебиз, жашап да атабыз, бирок музыкасыз деле жашаса болот экен да. Ал мен өзүм башыман өтүп атат. Мен ушу акыркы жылдары калп айтпайм, бир 7-8 жыл болуп калды. Такыр наушник колдонбой калдым, мисалы да. Үйдөн чоң колонка колдонбой калдым. Мен ар бир кыймылым музыка эле. Азыр мен кадимкидей отуруп алып, акыл насааттарды көп укчу болдум. Көп жылдан бери да, Чубак ажыбызды ушундай кандай десем, Жүрөктүн тынчтыгын каалап, анан биз кыла элек, биз көрө элек, биз билбеген көп нерселер бар экен да. Ошолорду үйрөнүп, ошолорду көрүп, карап, акыл насааттарды угуп, кеп кеңештерди угуп, анан өзүң да ошондой нерсени каалайт экен да, жан дүйнөң өзүнөн өзү каалайт экен. Ошентип азыр мага музыка эмес, мага мисалы үчүн Куран мисалы да, ошондой ошо Чубак ажынын көп жакшы акыл насааттарын уккан мен үчүн пайдалуу дагы, анан мага да жагымдуу да болот. Көп жыл болду ошондой менен алектин азырынча. Азыр ошондо музыка сиз үчүн бул жумушка гана тиешелүү. Жумуштан колдоном. Өзүм жалгыз болгондо, үйдө болгондо эч кандай андай музыкадан сырткары менде дагы көп жасачу, кылчу, укчу көп нерселерим бар. Жакшы. Эми анда берүүбүздүн соңунда сизди кичинекей бала кезиңизде апаңыз жаттаттырып ырдаткан, ырга кезекти бербейлиби? Кандай дейсиз? Ооба, Рыскелди Осмонкуловдун аткаруусундагы Айбарат ат деген ырды. Анда бирге азыр ырдаганга аракет кылалы. Сөздөрүн билсеңиз керек. Ооба, сөздөрүн билем. Негизи Назикеже караокеде көп ырдабайм дейт, бирок эгер ырдата турган болсо ушул ырды ырдатыш керек экен да. Ушул ырды билет экен. Ушул ырдан башка ыр билбейм чындап айтканда. Үндүбек чаралай. Аккуу болуп көлдөгү жай баракка ата албайсың аккууну оңой менен
жете албайсың айга да жел ой менен, жете албайсың айга да жел ой менен, жеткен жетти жетпестен калган жакшы. Бул биздин тон эмес экен. Калган жакшы, жетип азап жегиче, арман жакшы. Жетем десем сулай, жетер элем. Денисің бұлттың кешер елем. Көктемісің бұлттың кешер елем. Бұл неменен есінде қалған, бір концертінде айдан түшіп, шул ырдырдап шыққам. Вау, ырдап чыктыңыз беле? Ырдап. Бул 10 жылдык концертинде болуш керек эле. Өзүм ырдап ошо Аккунун образында. Андан кийин дагы бир эсимде калган, бул ай баратат. Бул биздин свадьбабызда Жизең экөөбүз, жолдошум экөөбүз вальс ушуларга бийледиңиз, композиция кылып, көл жазап, атайын көлдүн үстүнө аккуу болуп экөөбүз. Ал каракуу, мен аккуу болуп, мен күлүп тамашалап жолдошум айткан, мен догурумчу эле ушул атбашылык кысмын өзүм. Анан аккуу болуп алдым деп, көлдүн аккуусу болуп алдым депчи. Кыздарыңыз көлдүн аккуусу, Кыздарым да көлдүн аккуусу, мен деле көлдүн аккуусумун. Эми көлгө турмушка чыктым дегендей, мындай догурунат эле аккуу болуп алдым деп тамашалап калам. Ушу менен эсимде калган. Ошо 3 бул ырдыкканда ошо 3 нерсе эсиме келет экен. Бирөө ошо бала чагым апам үйрөткөн. Экинчи ошо өзүм концертинде, дагы бир эсимде циркта ушу асманда ушул ырым менен чыккам. Мына кандай сонун ностальгия, э? Назике эже, негизи бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө болду да. Жакты сөзсүз түрдө, анткени канчалаган сизден мен көп маалымат алдым. Биринчиден сиз жөнүндө көп маалымат алдым. Негизи эле буга чейин деле сүйлөшүп, сиз көп нерселерди айтып берчүсүз. Анан бүгүн сиз ошолорду мындай кайталабай башка да окуяларды айтып бергениңизге аябай таң калдым да. Сиздин жашооңуз чын эле аябай бай, аябай мындай орусча айтканда насыщенный өткөнүн мен ушул улам сиз менен сүйлөшкөн сайын окуяларыңыздын көптүгүнөн таң калып бите албай атам да. жаңы таанышкандай болуп атасың. Негизи сиз менен подкаст тартсачы, бир кем дегенде эле бир 5-6 саат, 10 саат жөн эле Назике эже окуяларын мондайдан чачыратып айтып берет да. Мисалы бүгүн мага аябай көп ачылыштар болду. Анан ырдабаганыбыз менен, бирок ар бир музыканын, ар бир айтып берген тарыхыңыз менен, окуяңыз менен ушунчалык кызыктуу болду, көрүүчүлөргө да жакты деген ойдомун. Анан эң башкысы, сиз кандай, сизде кандай сезимдер болуп атат? Ушу 1,5 саат менен чогуу жүрүп, кандай эмоцияларды сезе алдыңыз? Көптөн бери да интервью бере элек болчумун деп айттыңыз. 3 жыл болуп кетти, бияка келгенден бери интервью бере элекмин. Бул жактан делечи. Мага бир башкача сезимдер болду. Мен ичимдеги болгон бук болобу, же бир таарыныч болобу, же нааразычылык болобу, же жакшы нерсе болобу, ошонун баарын мындай сыртка чыгара алдым окшойт деп, сага айтып атып жеңилдеп калдым окшойт деп ойлойм да. Эми жаман нерсе эмес, негизичи мындай көп нерселерди. Мен деле көп адамга ачыла бербейм. Ошон үчүн көп адам мен жөнүндө көп билбеши мүмкүн да. Анан бүгүн мен негедир ачылгым келди окшойт, ачылдым окшойт. Жакшы күн болду. Сенин ушул эфириңдин артынан мен бала чагыма, студенттик күндөрүмө деги эле өзүм кандай жаралганыма, кандай болгон, эмне болгонду кайра сен менен бирге жашооңузга эсеп салдыңыз, э? Ошондой болду. Бул мага жакшы нерсе, анткени мунун баарын жыл сайын эстеп жүрө бербейсиң да, мен мынткем, анткем, муну кылгам, аны кылгам депчи. Анан азыр кадимкидей ушу өзүнөн өзү эле мээме ушу музыка аркылуу бүт эсиме келип атты да. Дагы көп ушундай ийгиликтерди жарата бер. Биз кубанып туралык, сыймыктанып туралык буюрса. Баардык катталуучуларга, көрүүчүлөргө баарыңарга тең ысык салам.
биринчиден, экинчиден баарыңарды жакшы көрөбүз. Мунун баарын тең ушунча убактыбызды коротуп, саатыбызды коротуп, эч ким бизге эчтеке төлөп бербейт, эчтеке кылбайт да, мындай карасаңчы. Муну сиздер үчүн кылып атабыз. Алтындай болгон ушу көрүүчүлөрүбүз үчүн кылып атабыз. Ушу кандай маанайда кабыл аласыңар, ошондой эле болсун, ушу жакшы маанайда кабыл алат деген үмүттөмүн буюрса. Сизге да чоң рахмат айтам. Ошо убактыңызды бөлүп, сонун келип, жакшынакай жадыраган маанайда келип, сонун болуп ачылып, бала кезиңизден баштап ушул кесипке кантип келип калганыңыз дагы аябай кызык болгон болуш керек дейм да. Көп эле көрүүчүлөргө, көп эле сизди тааныган адамдарга сурагандар бар беле, жок беле билбейм. Бирок бул берүүдөн кийин деп ушул суроо чын эле бизди да кызыктырган деп жүрөт. Унутулуп калат да, жыл сайын унутула берет да. Анан көргөн уккан адамдар мындай болбоду эле, мындай деп может кошо биз менен кошо эстеши мүмкүн да кээ бирлер. Ошол себептен сиз өзүңүз дагы ностальгияга баттыңыз. Анан менин оюмча көрүүчүлөр дагы сиз менен биргеликте, биз менен биргеликте ностальгияга батып, алар дагы өздөрүнүн өткөн күндөрүн эстеди деген ойдомун. Ошол себептен сизге чоң рахмат айтам дагы бир жолу катышып менин каарманым болуп бергениңизге. Анан Назик эже, сөзүмдүн соңунда менде сизге суроо бар да. Бул берүүгө сиздин оюңуз боюнча кимди чакырсам деп ойлойсуз? Кимди көргүңүз келет? Ушул эле Чикагода жашаган, же болбосо АКШда жашаган кайсыл бир инсанды ушул форматта көргүңүз келген бар чыгар. Мен ушул форматта негизи эркек балдарды да көргүм келип атат. Кыз балдар келип атышат го, буюрса тамадаларды көргүм келип атат негедир. Ким Бизде мисалы? Болот бар, Нурсултан бар, бизде. Биякта жакшы бийчи жигитибиз бар, Жомка бар. Жомка дагы аябай кандай кыйын, таланттуу жаш инсандардын бири. Дагы бул жерден Чыңгыз иним бар, Кешалар бар, мисалы кеңештер, ушулар блогерлерден дагы. Жалаң мырзаларды атадыңыз. Негедирчи ушу балдарды көрө алам да, ушу аларда анткени алар элге кызмат кылып келе жатышат, алардын да историялары бир жагымдуу болуш керек. Ошон үчүн мен келерки ушу сен автомеломанда мен ошо инилериме эстафета кимиси болсо дагы ушу инилерим келип, ошо Болот, мисалы үчүн Нурсултан, жакшы жигиттерибиз бар чындап. Ушулар менен байкап көрсөңөр болот. Макул, эске алынат. Чоң рахмат айтамын. Сизге дагы бул жактагы Америкадагы кылып жаткан ишиңизде ийгиликтер коштолсун, сөзсүз түрдө берекесин берсин. Элдин батасына сиз илгертен эле сугарылып келе жатасыз. Улана берсин дейли. Анан бизде да сонун сөз бар эмеспи? Ошо бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт демекчи. Ошол кыргыз элине кызмат кылып, элибиздин маданиятын, каада салтын, үрп адатын жайылтуу менен ошол алган батаңыз ар дайым сизге берекесин берсин, сиңсин, үй бүлөлүк бакыт каалаймын, бактылуу жыргал жашоо каалайм сизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Изилип кеттим го. Чоң рахмат, сага да ошону каалайм, жугуштуу болсун. Ар бир айтып аткан нерселерибиз, кылып аткан нерселерибиз энергетикадан болот да. Ошо энергетикаларыбыз ушундай бирибизге беришип алышып туралык. Рахмат. Болгон ошол. Ардактуу достор, бул автомеломан долбоору болду. Бүгүн менде конокто өзгөчө адам болду. Байкаганыңыздардай эле энергетикасы аябай күчтүү. Канча азыр айтып келе жатсачы, мындай таарынбаңыз, динозавр деген келип кетти да. Шоу бизнестин чыныгы динозаврларынын бири. Көп учурда балким кадр артында калган инсан. Бирок канчалаган шоу бизнестеги атактуу ырчылардын сонун бийлерин көрүп жүргөн болсоңуз, ошол бийдин баардыгын ушул инсан койгон. 99%. Аны мен калпайтпай эле, жүздөй берейинчи, коркпой айта берейин, 100%. Назик Исраилова коюп берген, Назик Исраилованын кыздары бийлеп берген. Айтор кыргыз шоу бизнесине ушунчалык чоң зор салымын кошкон. Би десе мына түшүнүп алдык, бул чыгарылыштан көпчүлүгүбүз би бул жөн эле кыймыл эмес экен. Бул чоң философия, Назик эженин идеологиясы экен. Бул абдан бир чоң нерсе экенин, терең нерсе экенин бүгүн сиз аябай сонун ачыктап айтып бердиңиз. Мага ушул нерсе аябай жакты.
Буюрса, эгерде сиз да Чикагода болсоңуз, анда Назик Исраилованын би студиясына келип, бийлеңиз улуу кичүү дебей бардыгын биге үйрөтүп, бийлетип, жыргатып, айтор кубантып коюуга даяр. Биз болсо комментарий күтөбүз, сонун комментарийлер жазып коюңуз, анан сиз дагы кимди көргүңүз келет бул проектте сөзсүз түрдө жаза кетиңиз. Кызматыңыздарда болгон мен Айнура Абаданова, буюрса кийинки чыгарылыштарда жолукканча сак саламатта туруңуздар.